Россиядан келген мигрант аялынан мурункудай мамилени таппай аны жерге көмүүгө аракет кылды. Чүй облусунун Панфилов районунда аялы Нур Токмокко алып, андан кийин коркуткан тургун 260 сааттык коомдук жумушка тартылды. Улан 1985-жылы 31 январда Панфилов районунда туулган, убактылуу иштебейт орто билимдүү үй бүлөлүү мурда соттолгон эмес. Полтовка айылында үй бүлөсү менен турат. Ага жаза кодексинин 145-беренесинин 1-бөлүмү боюнча айып тагылган. Тергөө органдарынын маалыматы боюнча 2021-жылы 22 апрелде саат 14:00 чамасында Улан мас абалында үйүндө кызганычтан улам аялы анелди сабаган. Андан кийин аны сарайдын артына сүйрөп барып казылган жерге түртүп, тирүүлөй көмөм деп коркуткан. Анан колуна күрөк алып көмө баштаган. Ошол маалда кошуналары чуркап келип, айыпталуучуну токтотуп, жабырлануучуну чуңкурдан алып чыгышкан. Айыпталуучу сот отурумунда күнөөсүн мойнуна алды. Анын айтымында 2020-жылдын декабрь айында Россиядан келген. Ал жерде көп жыл иштеген. Россиядан келгенден кийин аялы өзгөргөнүн, ага жетиштүү көңүл бурбай калганын байкай баштаган. Мындан улам андан шектене баштаган. 22 апрелде ачууланып спирт ичимдигин ичкен. Анткени бир күн мурун аялынын телефонунан анелдин аудио каттарын көрүп калган. Анда аялы бирөө менен сүйлөшкөн. Үйүнө келип, аялынан ойноштук кылгандыгын мойнуна алышын талап кылган. Ал эми анел четке каккан. Андан кийин аны бир нече жолу уруп, сарайдын артына сүйрөп барып казылган чуңкурга түртүп жиберген. Анан аялын күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн коркутуп көмө баштаган. Ошол маалда кошуналары чуркап келип, аны тынчтандырып, анелди чогуу аңынан алып чыгышкан. Улан кылган ишине өкүнүп, мындай кадамга аялын кызгангандыктан барганын, жабырлануучу менен элдешкенин катуу жаза бербөөнү суранды. Сот отурумунда анел дагы көрсөтмө берди. Анын айтымында айыпталуучу анын мыйзамдуу күйөөсү. Алардын жашы жете элек 5 баласы бар. Ошол күнү күйөөсү мас абалда келип кызганычтан улам сабап, сыртка сүйрөп чыгып, сарайдын артына алып барып казылган аңга түртүп жиберген. Жабырлануучунун айтымында күйөөсү аны башына чейин көмгөн. Андан кийин башын топурактан чыгарып, ким менен ойноштук кылып жүргөнүн сурап баштаган. Ошол учурда кошуналары чуркап келип, күйөөсүн токтотуп, аны чуңкурдан алып чыгышкан. Анел күйөөсү менен элдешкен, ага эч кандай дооматы жок экенин айтып, ага карата ишти токтотууну суранды. Панфилов райондук соту иштин материалын карап чыгып, Уланбекти жаза кодексинин 145-беренеси менен айыптап, 280 саатка коомдук жумушка тартты. Булак турмуш KG.